Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Мен Садыр Жапаровго жана Камчы Бекташиевге кайрылуу жасайт элем. Силерге Кыргызстандын тынчтыгы керекпи өзү? Мына көксөгөн максатыңыздарга жеттиңиздер. Силердин биринчи өзүңөрдүн талабыңар эмес беле? Садыр Жапаров, сиз президент мөөнөтүн так аткарсын, бардык президентибизди кууй беребизби деп өзүңүз премьерликти гана эңседисе эле бүгүн саясатыңыз өзгөрүлүп калыптыр. Бул кандай карайбыз буга? Кече эле сиз кыйынчылык күндө туруп, Атамбаевдер сизге бут тосуп турганда, Сооронбай Жээнбеков армияны киргизип, сизге жардам берип, бардык саясий күчтөрдү мыйзам талазына кайтарбадыбы? Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанды туңгуюктан алып калбадыбы? Эгерде сиз ушундай саясий жолду улантсаңыз, эртеңден баштап биз жаштар кайрадан президентти колдоп чыгабыз. Сиздин максатыңыз Кыргызстанды өнүктүрүш болсо, кыргыз элин ынтымакка алып келип, мамлекетибизди бийик көтөрүш болсо, президентти кетириштин кандай кажети бар? Ошон үчүн мен Садыр Жапаров, Камчы Бекташиев, Зулушевдарды айтат элем: акылга келгиле, ыйманга келгиле. Саясатчылардын куралы болуп курбандыкка чалынып калбагыла. Кудай астында да жооп бересиңер. Президентке каршы чыккандардын акыры жакшы болбойт. Эртең президентти да колдоп 10 миң, 20 миң деген эл агылып келет. Анан ортодо кагылыш болот. Ушуну жакшылап ойлоп алыңыздар.